Урматтуу Ош облусунун тургундары, мына өзүңүздөргө социалдык тармактардан белгилүү болгондой, губернатордун буйругу менен 21 апрель күнү биз Араван районундагы Алианаров айыл өкмөтүндөгү мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча атай комиссия түзүп райондук деңгээлде барып текшерүү жүргүзгөнбүз. Мына ошол текшерүүнүн жыйынтыгында Алианаров айыл өкмөтүндө бир катар кемчиликтердин, ошо айыл өкмөттүн ишмердигинде кемчиликтердин кеткендиги аныкталган мурдагы эски айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгүндө. Мына ошол кемчиликтердин натыйжасында ошол Алианаров айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысынын орун басары Өктамов Акрам кызматынан кетти. Мына бүгүн анын кызматынан кетүү боюнча буйрук чыгып, өзүнүн арызынын негизинде ордуна башка жаш жигит дайындалып, бүгүн ушул кызматына киришти. Бул жерге Алианаров айыл өкмөтүнө баруу текшерип баруудагы негизги себеп губернатордун ушул Араван районундагы эл менен жолугушуусунда өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасы президентинин тапшырмасы менен президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бардыгы ушу жерлердеги аймактагы эл менен жолугушуп, жалпы мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп аткан саясат менен суроо жоопторго жооп берүү жолугушууларын өткөргөн. Мына ошондой жолугушуулардын Араван районунда өткөн жолугушууда элден кайрылуу келип түшкөн. Мына ушул маселени аныктап бергиле, биздин жерлердин бардыгы мыйзамсыз чет элдик жарандарга кетип калды, ушу ижарага берип таштады деген. Ошонун натыйжасында барып текшерүү жүрдү. Чындыгында барганыбызда ушул Араван районундагы Алианаров айыл өкмөтүнөн 300 гектар жер чет өлкөлүк бир фирмага арендага берилип кеткендиги аныкталды. Алар ал жерди толугу менен баягы өзүңүздөр да видеодон көрдүңүздөр, жер кыртышын бузуп, жерди тегерете баягы чек ара, эки мамлекеттин ортосунда чек арага аң баскандай кылып туруп тегерете казып ташташкан. Анын башынан баштап бир дагы документ туура түзүлгөн эмес. Келишимдер дагы, ал жердеги меморандумдагы социалдык пакет кылып жардам беребиз деген меморандумдар бар. Бирөөсү дагы туура түзүлгөн эмес. Бир тыйын акча ошол жерде түзүлгөн арендага деп, ижара акысы деп түзүлгөн акча дагы өзүнүн убагында төлөнгөн эмес. Ошол биз бараардан мурда 3 күн мурун биздин бараарыбыз ушу бирөөлөр аркылуу белгилүү болуп калган. Ошондо булар барып, ошол Алианаров айыл өкмөтүндөгү 300 гектар жер үчүн 150 000 сом ижара акысын 3 күн мурун толугу менен мыйзам бузуу менен төгүп келишкен. 210 000 сом жылына социалдык пакет элге муктаж үй бүлөлөргө жардам берилет деген 2 сом 10 тыйын дагы жардам берген эмес. Мына иштеп аткандарына быйылкы жылда алганда 2 жылдын толук 100 болот экен. Бир дагы тыйын социалдык пакет катары Алианаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы бир дагы муктаж үй бүлөгө жардам берилген эмес. Мындан тышкары мына ошол Араван районундагы Чегават айыл өкмөтүнөн, Нурават айыл өкмөтүнөн, Юсупова айыл өкмөттөрүнөн 200-300 гектардан жер берип отуруп, жалпысынан Араван районунан 1000 гектар жер ошол Жалалидин Нурбаев мына бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты таап келдим деген инвесторлорго, ошол иш аркылуу келген инвесторлорго ижарага берилген. Бирок бирөөндө дагы бир дагы айыл өкмөттө мыйзамдуу түрдө документтер жасалган эмес. Мына Чегават, Нурават айыл өкмөттөрүндө керек болсо ушул ижара акысы дагы, аренда акысы дагы, социалдык пакет дагы бир тыйын акча эч кандай элге төлөнгөн эмес. Мындан тышкары элде ошол өстүрүлүп аткан өсүмдүк, кандай гана өсүмдүк болбосун, чет элдик инвестор келгенде эл менен коомдук жолугушууларды өткөрүп, бул биринчи элдин макулдугун алат, жергиликтүү эл менен түшүндүрүү ишин жүргүзөт. Экинчиси ошол өсүмдүк өссө, ошол айлана чөйрөгө болгон ошол өсүмдүктөн айлана чөйрөгө болгон таасир бул абоз деп коет орусча айтканда. Окумуштуулар тарабынан, тиешелүү адистер тарабынан, министрликтер тарабынан жүргүзүлүп, илимий изилдөөчүлөр анан кийин уруксат берилет. Алардын бирөөсү дагы жасалган эмес. Бир дагы мамлекеттик органдан ошол чет элдик ишкердин ишмердүүлүгүнө уруксат деген кагазды көргөн жокпуз. Эч жерден алынган дагы эмес. Мындан тышкары ар кандай бүгүн мына эл арасында ар кандай сөздөр айтылып атат. Ошол эле Жалалидин Нурбаев мырза ар түрдүү сөздөрдү чыгарып, эми бул эреги иш, бир адамга болгон эреги иш болуп атат, бир адамдан ишмердүүлүгүн текшерүү болуп атат деген сөздөрдү чыгарып атат. Биз эмне үчүн ушул райондук деңгээлде комиссия түзүп ушундай иштерди текшерип атабыз? Бул бир гана Алианаров айыл өкмөтүнө тиешелүү эмес. Буга чейин
социалдык тармактын колдонуучулары Ош облусунун тургундары абдан жакшы билет. Биз ушул камералар менен барып ачык түрдө эч кандай эч кимге эч нерсени жашырбай ачык тартып ачык көрсөтүп келгенбиз. Мыйзам бузуу болгон жердин бүт бардыгындагы мыйзам бузууларды ачыкка чыгарып, ким мыйзамды бузса ошого карата жазасын тартып келишкен. Буга чейин дагы бир топ кызматкерлер ошол биз текшерип барган жерлердеги кызматкерлердин көпчүлүгү мына жумуштан алынды. Мамлекеттин эсебинен туура эмес кызыл китебин чыгарып алып, туура эмес ижарага алып 49 жылга деп келишимдерди түзүп алган жерлердин көпчүлүгүн биз кайра артка муниципалдык менчик катары артка кайрыдык. Буга мисал мына Өзгөн районундагы Кароол айыл өкмөтү, Кароол айыл өкмөтүндө 1 гектар 10 соту жерди ушул мен дейт ошол жердеги ФАПка жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна тиешелүү жер болгон. Ошону жасалма документтер менен менчикке чыгарып кеткен жеринен мынакей биз документтердин баардыгын алып чыгып, бүгүнкү күндө толугу менен ал жер кайра муниципалдык менчик катары ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна өткөрүлүп берилди. Мындан тышкары Ноокат районундагы Көк Жар айыл өкмөтүндөгү мектептин тегерегинде өтүп кеткен жерлер бүт бардыгы баanya курулуп кеткен кээ бир жерлерин тосуп кармап алышкан жеке жарандар мына бүгүн барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бүт документтерин көтөрүп чыгып, архивтерден алып чыгып документтерди мыйзамдуу ордуна келтирип, мына мамлекеттик менчигине, мындай алганда муниципалдык менчикке кайрылып берилди жерлердин бардыгы. Мына биздин чырылдаганыбыздагы дагы бир маселе ал жердеги ушу Айланаров айыл өкмөтүндө Союз таркап аткан жылдардагы акыркы жылдардагы маданият үйү болгон экен. Ошол маданият үйү бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн кызыкчылыгы болбогондугунан улам, мурдагы айыл өкмөттөрдүн кызыкчылыгы болбогондугунан улам талкаланууга жол берилген. Ал жер иштебей токтоп турат. Бирок ошого карабастан ал жердин бир жак катарын жеке менчик мектепке балдарга билим берүүсүнө өтүп, жеке менчик мектепке ижарага беришкен. Ижарага бергендигинен аз келгенсип, мына ошол жеке менчик мектептин жылытуу системасына толугу менен Айланаров айыл өкмөтүнүн эсебинен жылына акча которуп турушкан. Маданият үйүн жылытып атабыз деген, маданият үйүнө электр энергиясы кетип атат деген шылтоо менен мына бул Аралан райондук электр тармактары ишканасынын бизге берген справкасы, мына айыл өкмөтүнүн бул боюнча дагы справкасы турат, толугу менен төлөнүп бергендиги боюнча. Биз бүгүнкү күндө мен жеке менчик мектептин жетекчилиги менен дагы толук сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Ал жердеги жана санитардык норма бузуулар, баягы септиктер ичиндеги кетип аткан суунун баардыгы сырткы эле кичинекей аңгылы ушул жерге куюп атышы, жанагы газ баллондун туура эмес сакталып атышы, баягы техникалык коопсуздукту сактабай, ошонун бүт баардыгын сүйлөштүк. Мына баардыгын кемчиликтердин бүт баардыгын жоюп, айыл өкмөтүнүн эсебинен мурдагы төлөнүп жүргөн электр энергиясына кеткен акчаны толугу менен кайра айыл өкмөтүнүн эсебине төлөп бере турган болду бул ишкерлер. Төлөп берип, андан кийин балдарга билим берүүсүн ал жерде уланта берсин. Биз мыйзамдуулукту гана талап кылып атабыз. Балдарга билим берүү, Ош облусуна кереги тие турган, элге жардамы тие турган инвесторлор келсе, ошондой адамдарды алып келип, инвесторлорду алып келип, бизге жардам берем деген ишкерлерди, жардам берем деген жарандарды биз эки кол, эки буттап колдойбуз. Алардын кызыкчылыгын, алардын мыйзам чегинде укугун коргойбуз. Эгерде мыйзам бузуулар менен, мына бүгүнкүдөй болуп мыйзам бузуулар менен, Кыргыз өлкөсүнүн мыйзамын тебелеп тепсөө менен бирөөлөрдү алдап алып келип инвестор кылып эл дагдайм десе, анда кечирип койсун, анда мындай аракеттер эч убакта өтпөйт. Буга Кыргыз Республикасынын президентинин дагы бизге коюлган тапшырмасы ушул. Губернатордун дагы Ош облусундагы Кыргыз Республикасы президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы дагы ушундай. Мыйзамсыз иш аракеттер, буга чейин болуп келген туугандык, тайке жээн, бөлө деген мамиле бүгүнкү күндө биздин Ош облусунда өтпөйт. Бир гана мыйзам чегинде бардык жерде иш алып барабыз деген биздин каалообуз, биздин тилегибиз, биздин аракетибиз бар. Бирок бардыгын ушу бир заматтын ичинде чечип кое тургандай биздин сыйкырчы таягыбыз жок экен. Мына акырындап колубуздан келген аракеттерди жасап атабыз. Бирок анын ийгилиги дагы, кемчилиги дагы бар. Ишке ашканы дагы бар, тез аранын ичинде акырындап ишке ашып келе жаткандары дагы бар. Буга мыйзам чегинде иш алып барбаса, шыр эле баягы кыркып сала тургандай мүмкүнчүлүк жок экен. Себеби биз дагы мыйзамга баш ийип иш алып барабыз. Мына бир эле мисалды айталык. Ушул Айланаров айыл өкмөтүнүн тегерегиндеги кадр маселесиндеги алешендик. Мына мен атайын ушуну алып чыгып, биз эмне үчүн ошол жердеги маселени көтөрүп атабыз, эмне үчүн биз Жалалидин Нурбаев боюнча маселени көтөрүп, мыйзамчы иш аракеттерин айтып атабыз. Мына ошого дагы эң чоң мисалдардын бири ошол айыл өкмөттүн аймагында тигүүчү цех бар. Мына биз өткөндө дагы барып көрдүк ошол жерде.
бир тууган карындашы Нурбаева Халида Паяздин, бир тууган карындашы Нурбаев Жалалидиндин ошол жерде директордун орун басары. Биз барганда видеодо дагы чыгып, мен ошол жерде директордун орун басарымын, блогерлик тиги зам губернаторлор келип алып, мына блогерлик кылып атат, антип атат, мынтип атат деген бир топ сөздөрдү айтып турду. Аны видеодон да бир топуңуздар көрдүңүздөр. Мына бир тууган карындашы. Андан тышкары ошол жерге барганыбызда бир тууган жиени Нурбаев Жалалидиндин, бул Артыков Бексултан Адылович деген Жалалидин Нурбаевдин бир тууган эжеси, Аписа деген эжесинин уулу. Ал дагы ошол жерде кызмат кылат. Аптекаларды текшерип иштейт, дарыканаларда акча менен дарылар кымбат болуп атат, эмне аларды карабайсыңар, бияка келесиңер деп адагы бир топ жерде провокация кылганга аракет кылды ал жигит дагы. Бүгүнкү күнгө чейин ошо провокациянын артында чуркап жүрүп атат экен, бизге бир топ кабарлар келип атат. Андан тышкары ошол маданият үйүнүн жанына барганда дагы бир топушан жигит чыгып, мына мыйзамсыз аракеттер болуп атат, силер эмнеге бияк деле текшерип калдыңар деп ал дагы абдан провокация кылганга аракет кылды. Бул дагы мына Артыков Арслан. Ошол эле Нурбаев Жалалидиндин бир тууган жиени, мына Артыков Бексултан менен Артыков Арслан булар бир туугандар, бир тууган эжесинин балдары. Ал ошол жердеги лицейде директордун ашканасында шеф-повар болуп иштейт экен. Мындан тышкары Нурбаев Мирлан Паяздинович, бул ошол Алианов айыл өкмөтүндө өзү депутат. Ошол эле лицейде мен ошол жердин кызматкеримин деп ал дагы бир топ нерсени айтып провокация кылганга аракет кылды. Мына ал дагы ошол жерде кызматта турат. Андан кийин Нурбаева Шахида, мына бир тууган карындашы Нурбаев Жалалидиндин ошол лицейде буга чейин бир топ жылдары директор болуп турган. Жакында эле аны кызматтан алып алмаштырышты. Кудайбердиев Розали деген бул Нурбаевдин бир тууган иниси болгону. Булардын мына Кудайбердиев Розали Ниязович деген бул бир тууган аталаш иниси. Ал айылдык кеңештин төрагасы болуп отурат. Жалалидин Нурбаев айыл өкмөт болуп иштеп турган учурдан баштап ал инисин, бир тууган инисин алып барып айылдык кеңештин депутат төрагасы кылган. Ошону менен мына бир туугандар бир айыл өкмөттө, бир айылдык кеңештин төрагасы катары өздөрүнүн кызыкчылыктарынын бүт бардыгын коргоп келишкен. Андан тышкары дагы бир мисал Абдраимов Ахрор, ошол Жалалидин Нурбаевдин бир тууган тагасы, бир тууган таекесинин баласы, мындай алганда айылдык кеңештин төрагасынын орун басары бүгүнкү күнгө чейин. Мадрахимов Кашым, ошол эле Жалалидин Нурбаевдин бир тууган таекеси. Ошол айыл өкмөттө АУПтун башчысы. Мынакей АУПнын башчысы болуп иштеп атат. Бул суга суу бөлүштүрүү боюнча кызматкер. Ошентип бир айыл өкмөттө бир үй бүлөлүк кландын башкаруусу жүрүп атат. Биз ушуга каршы чыгып атабыз. Биз ушуну мыйзамсыз аракеттеп таап, ушулардын бүт бардыгын мыйзамдаштырып, ортого мыйзам талаасын алып келели деген гана аракеттин үстүндө иштеп атабыз. Мындан аркы аракетибиз дагы ушул мыйзам талаасына кайтарып келүү боюнча мыйзамсыз иш аракеттерди, жебиш иштерди токтотуу багытына багытталып кете берет. Мен дагы бир жолу кайталайм, бул биздин оюбуздан чыгарылган же биздин жеке кызыкчылыгыбыздагы маселе эмес. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин бизге койгон тапшырмасы. Бул Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн койгон талабы. Мына ошол тапшырма талаптарынын негизинде биз мыйзам талаасында гана иш алып барып жатабыз. Анан ар бир жерге барып ушундай сөздөрдү чыгарып атат. Баягы айыл өкмөттөргө барып текшерип, ана текшергенден кийин акча алышат экен, башка кылат экен деген сөздөр болуп атат. Эгерде бир айыл өкмөтү биз текшерип барып келген айыл өкмөтү бизге акча берди, анан ошону менен кутулуп кеттим деген далили фактысы болсо, бүгүн келип биздин бетибизге көрөбүз. Мынакей биз ушул акчаны бердик, ошонун аркасы менен сиздер бизди тартпай же болбосо тарткан материалыңарды чыгарбай коюп көрүнбөй калдык деген маселе болсо, бүгүн алып келип көргөзсүз. Эч кандай тандоо жолу болгон жок, эч кандай бири-бирине тартуу болгон жок. Биз ачык түрдө мыйзам чегинде бардык нерсени ачык элге көрсөтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Эгерде биздин акча алгыбыз келсе, эгерде биздин бирөөлөрдү коркутуп акча жегибиз келсе, анда биз ачык камерага тарттырбай эле, мурдагыдай эле илгеркидей эле барып даярдап бир күн, бир жума мурун айтып биз текшерүүгө барабыз эртең деп, анан ошол жерлерден
союлган малын жеп, чөнтөгүбүзгө баягы салынган акчасын алып, машинабызга куюлган бензинине сүйүнүп келе берип, жылуу ордундан, жылуу креслодон ушу өйдө турбай эле ушул жерде эптеп оокатыбызды өткөрө бере турганга биздин дагы акылыбыз жетет, биздин дагы колубуздан келет. Бирок биздин абийирибиз бүгүнкү күндө ага жол бербейт. Раз Кыргыз Республикасынын президенти бизге ишеним көрсөтүп, тапшырма берип, ушул ишти аткарылат, ушул адам деп жоопкерчиликти моюнга илип жөнөткөндөн кийин биз ушул кыргыз элинин алдында өзүбүздүн адамдык, инсандык парызыбызды бир таза аткарып, ошол болсун алдыңкы өнүккөн, өскөн, коррупциясы жок ушул аймактарга чыгарабыз деген, ушул аймактардын катарына кошобуз деген чоң изги тилегибиз бар. Мындан тышкары дагы бир кайрылуу, мына социалдык түйүндөрдө атайын ушу провокация кылып, ушу менин бутумдун сынып калгандыгы жөнүндө бир мушташты көрсөтүп, бир калпак кийген кишинин артынан тартып, мушташын көрсөтүп, анан ошондон кийин анан буту сыныптыр деген бир тиктокто видеолорду чыгарып фейсбукка таратканга абдан аракет кылып атышат. Бул дагы жалган маалымат, бул дагы фейк маалымат. Эч кандай мушташ, эч кандай уруш, эч кандай талаш эч жерде болгон эмес. Бул Алланын тарткылыгы. Кырсыктап ушу жаз айында, кыштын аяк айларында ушул бутумду сындырып, мен 2 айдан бери жатып калдым, жумушка чыга албай, операция болуп, башка болуп. Мына бүгүн Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, Кудайга чексиз мактоолор болсун. Мына балдак менен басып, кыймылдап бүгүнкү күндө кайрадан баягы иш аракеттерибиздин бүт бардыгын баштап атабыз. Мына ушул текшерүүлөрдүн натыйжасы менен толук түрдө биз Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын аппаратына толугу менен кызматтык каттарды дайындап атабыз. Жакынкы күндөрдө ушул текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ал жактарга толук кызматтык каттар жөнөтүлөт. Ошондуктан мен бүгүн ишенимдүү түрдө айта алам, эч кандай тандоо жолу менен, эч кандай бирөөгө эрегишүү жолу менен, бирөөнү көрө албастык кылып жасалып аткан иштер жок. Биз ар бир жасап аткан нерсени далил менен, факт менен көзүнө көрсөтүп, ошол кетирген кемчилигине жараша бүт бардык кызматкерлерге жазасын берип атабыз. Бул иш мындан ары дагы Кудай кааласа мыйзам чегинде уланат.